Бишкектеги калкты тейлөө борборлорунда кезек күткөндөр аз эмес. Алар ар кандай кызматтарды алуу үчүн кайрылышкан. Мы же стараемся приехать пораньше, чтобы очереди дождаться, чтобы побыстрее все дела сделать. Вот и получилось. Ну а здесь-то проблемы нету. Вот я принесла, подала документы. К специалистам, в принципе, больших претензий нет. Они стараются работать достаточно быстро, но система периодически у них подвисает. Это технически нагрузка, я думаю, большая на общую базу. И, возможно, необходимо увеличить техническое оснащение. Буга чейин кезек күткөндөрдүн көптүгүнөн улам социалдык тармактар аркылуу калкты тейлөөнүн сапатына байланыштуу ар кандай маалыматтар тараган. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кеңселердин бирине баш багып, борбордун иш жадыбалын өзгөртүү зарылчылыгын байкады. Көйгөйлөрдүн бири бул эртең менен саат 9-да цон ачылганына байланыштуу кире бериште адамдар чогулуп күтүп калат экен. Ошого байланыштуу бүгүн буюрса графикти алмаштырабыз. Саат 8-ден иштей баштата турган болот. Чтобы жарандар уже эшикти 9-га чейин күтпөй 8-ден кирип уже цонун бардык кызматтарын ала тургандай болот. Ошол эле учурда жана жарандар жана информ бюродон талон алууга аябай очередь көп болуп калат экен эртең менен. Эси биз 8-ден иштеп баштасак, ошондо жарандар мен ойлойм мындай көп болбойт. Анан өзүңөр күбө болгондой уже ресепшнда адам аз эле калды, 4-5 киши, калгандары очередтин күтүп, кызматын алып, барды иштеп жатат. Таң атпай келип кезекке туруу адатка айланып калган. Соңку күндөрү жалпы жарандык паспорттун жаңы үлгүсү бериле баштаганында иштин көлөмүн көбөйттү. Аталган паспортты 4 айдан бери 50 миңдей жаран ала албай келген. Аябай көп болуп атат бүгүнкү күндө кайрылуулар. Көбү отпускага кетип атат, көбү чет өлкөгө чыгып кетат. Ошого байланыштуу дагы аябай цондордо кайрылуулар көп болуп атат. Ошол эле учурда биз кызматкерлердин бардык күч аракетин жумшап, кызматты так анан ачык көрсөткөн аракет кылып жатабыз. Калкты тейлөө борборлорунун иш жадыбалы жай мезгилине карата өзгөрүүдө. 4-июндан 31-августка чейин кызмат көрсөтүүлөр эртең мененки саат 8-ден кечки 7-ге чейин созулат. Калуугул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.